бул китеп тартуулуу бар экенин мен мурда укпаптым, буга сүйлөдүм, жакшы байрам өтүп болсун. Бул жерде көп жакшы сөздөр айтылып атат, мен бир нерсе кошумчалай кетейин. Азыр мынау чындап эле интернет, соц тармак заманында адамдын мээсинин ичиндеги орундар тарап баратпайбы? Анан ушундай шартта менимче өтө чоң маанилүү иш бар да. Мына шаардын эли көп деле кире бербейт мындай жактаргачы, өтө мындай өздөрүнүн иштери боюнча келген илим-поздар, адистер жана башкалар кириши мүмкүн. Мына китептерге суу сатылган менимче элет жери болот. Ушул азыр айыл жеринде кандай муктаждык бар экенин билип, кайсы китептерге өздөрүнө жетип аткан китептерден тышкары. Андан тышкары ошол биякта мамлекет эмнелерди кылаларын ошол экөөнүн ортосунда көпүрө болсо, менимче абдан жакшы болмок да. Себеби ошо 2-3 айда болот. Анан ошо айдык китепканаларды колдоо сыяктуу иштер болсо да, деген муну улам жаңы китеп чыккан сайын аларга пропаганда кылалы деп атпайбызбы? Ошо пропаганда кылуу жакшы жол ошол да. Ошо айдык китепканалар аркылуу кылса абдан жакшы пропаганда болот. Анан мен өзүм менен эмес, Марат Токаев болсун экөөбүз былтыр жана алдама деген китеп жазганбыз. Бул медиа сабаттуулук жөнүндө. Анткени азыр көрүп атасыздар, маалымат өтө көбөйгөндө адамдардын мээси айланып калып атат. Эмнеси калп, эмнеси чын, кайсынысына ишениш керек, кайсынысына ишенбеш керек. Фейк деген эмне, тролль деген эмне, азыркы соц тармактын заманында деги эле маалыматтын арасында кандай талкуу жүргүзүп, кантип арасынан туурасын илгеп алса болот, чындыкты кантип аныктаса болот деген нерселерди көнүгүүлөрү менен кошо даярдап бердик. 1-2 жылдан кийин бунун ичиндеги кеңештерди эскерип алышы мүмкүн. Анткени жасалган эмгек деген дагы нерселерди көрсөтүп атасың. Ошондуктан муну силерде жок бул. Ошон үчүн силерге берип коеюн. Анан мына сын китеп да чыккан. Сын китеп мамлекеттик программа боюнча чыккан. Ал силерге келет. Ошол экөөнү берип коеюн. Байрам болсун.